Өзүн аты жөнүн толук айткысы келбеген бул кыргыз жараны Орусияга мындан 3 жыл мурда иштегени келиптир. Айтымында биринчи Москва шаарында курулушчу болуп, андан кийин Тажик улутундагы жетекчиси менен башка шаарга көп акча табуу үчүн жөнөшкөн. Волгоград шаарына жеткенде Каныбекке дары суу ичиришип, Дагестанга жеткенде гана ой котушуптур. 3 жыл Дагестандын Сергей кала деген айылында жайгашкан кирпич заводунда иштеп, 2 жолу мээсинен оор жаракат алып, башынан көп кыйынчылыктарды кечиргенин айтат. О жерде кандай, о жерде иштен кийин сизге арак бере деген, спиртпи, ошо кошпай дегенде бир нерсе. Эми биринчи барганда биз амеле ичип жүрдүк, эми эмес. Кийин тамак айымында бир кошпой деме ойлобойсуң да күндө. Урду мына бир ай кечкүрүн путкалы итке окшоп байлап койчу, сеп менен кечкүрүн кроватка. Ушундай күндөр болду. 1 жылдан кийин заводдон качып чыгып жергиликтүү укук коргоо органдарына кайрылган. Арыз жаздыргандан кийин милиция кызматкерлери кайра эле Каныбекти өз иштеген заводко алып барып беришкен. Ал жерде дагы 2 жылдай кыйналып иштеп, экинчи жолу качып Калмыкияга өтүп кеткен. 4 ай жөө жүрүп, жолдо Николай аттуу абышкага туш болуптур. Ал Астрахан шаарындагы кыргыз диаспорасына маалымат берип, чоң көмөк көрсөтүптүр. Андан соң консульство аркылуу документтерин жасатып, диаспора өкүлдөрү Москва шаарындагы элчиликке алып келишкен. Кече алып келип, тапшырдык, бул жерде жакшы күтүшүп алды. Балага сразу гостиницада жай беришти, тамак аш беришти. Эми через МУМ аркылуу бул баланы уже Кыргызстанга жөнөтүшмөкчү. Айрым такталбаган маалыматтар боюнча кулчулукта болду деген сөздөр туура эмес. Учурда бул боюнча Кыргызстандын Москва шаарындагы консулдугунда териштирүү иштери башталып, жабырлануучу тарабынан арыз жазылган. Жетиштүү көрсөтмөлөрдөн кийин гана шектүү адамдар суракка алынмакчы. С ним работают наши юристы посольства с целью получения подробной информации о тех доводах, то есть для подтверждения факта того, что он находился якобы в рабстве. Вот эту информацию, соответственно, конечно, мы будем прорабатывать через правоохранительные органы Российской Федерации, в частности, через МВД, прокуратуру, Федеральную службу безопасности. Сейчас, на данный момент, мы уже оформили его заявление и на днях, в самое ближайшее время, в соответствующие компетентные органы Российской Федерации направим. Ал эми Каныбектин дайынсыз жоголгондугу боюнча жакындары орус телеканалдарындагы көрсөтүүлөргө да беришкен. Дайыны чыкпаган соң үмүттөрүн үзүшүп, издебей калышыптыр. 3 жылдан кийин гана кабарын угушуп, алыскы шаардан туугандары жолугууга келген. Мен ойлодум, вообще жоголуп кетти деп. Анан может адам башыга ар нерсе келиши мүмкүн. Ичип жок болуп кетиши мүмкүн, же бирөөлөр өлтүрүп бычактап ташташы мүмкүн. Ошондой деп ойлодук эле биз. 3 жыл өттү арадан. Мага звонок кылып айтыштылар. Келди, табылды дегенден, анан келип калдым мен дагы. Кыргызстанда Каныбектин жакындары чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Өкүнүчтүүсү көп жыл жоголуп кеткендиктен аялы 2 баласын таштап турмушка чыгып кетиптир. Сарагүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күндөлүк, Москва шаары.